Сапат билим берүү мекемесине таандык өлкөнүн облустарында жайгашкан мектептердин окуучуларынын ата-энелери арасында 27 апрель күнү Бишкек шаарында спорт оюндары боюнча турнир өттү. Спорт ынтымактын, достуктун урааны аталган турнирде жалпысынан 6 облустан келген ата-энелер күч сынашты. Бүгүнкү күн биз үчүн өзгөчө күн. Бүгүн өтө чоң деңгээлде, республикалык деңгээлде деп койсо болот, бизде чоң бир майрам болуп атат. Анткени алыскы Кызыл Кыя шаарынан, Ош облусунан, Жалал Абад облусунан, Талас облусунан келген ата-энелерибиз мына бүгүн ушул жерде эң жакшы майрамдык маанайда бүгүнкү өздөрүнүн ушул спорттук оюндарын көрсөтүшөт. Өзгөчө алыс жерлерден келип, биздин иш-чарабызга көңүл буруп, убакытларын бөлүп келип берген ата-энелерибизге биз Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин атынан, башкы жетекчилигинин атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Ал эми атынан аталып тургандай эле ушул 5-6 жылдын аралыгында биз максатыбызга жеттик деп айтып кетсек болот. Бул турнирлерди уюштуруу менен ата-энелер арасындагы бул турнирди өзгөчө биз окуучуларга болгон таасири, ата-энелер менен лицейлердин арасындагы тыгыз мамиле, байланыш, биздин лицейлердеги ишмердүүлүк, жетишкендик, ийгиликтердин өсүшүнө бул иш-чаралардын салымы зор болду деп айтып кетсек болот. Ошондон үчүн сиздерге дагы бир жолу чоң рахмат айтмакчыбыз. Аталган иш-чара билим берүү мекемеси тарабынан 6-чы ирет өткөрүлүп жатат. Спорт оюндары аркылуу ата-энелер арасындагы достукту, биримдикти, өз ара мамилени чыңдоо анын негизги максаты. Бул ирет турнирге 350 ата-эне катышты. Алгач регионалдык жарыштардан жеңип чыккан оюнчулар футбол, волейбол, теннис оюндары боюнча таймаш өткөрүштү. Жеңүүчүлөрдөн сырткары бардык катышуучуларга кызыктыруучу белектер берилди.